Пенсияның көлемінде. Облыс борборундағы чолпон жана Онарча базарларына чакан калаага коңшулаш айылдардан да келишет. Ошол жараша дайыма ичи элге жыктолуп, басарга жер жоктой. Анткени баалардын бүгүнкү өсүшүндө соода саттык мурдагыдай шатыра шатман жүрбөй, ага сатарманы да, аларманы да кыжаалат. Шекер, күрүч, өсүмдүк майлары сыяктуу күндөлүк керектелүүчү азык-түлүктү айтпаганда да, теңир толуктар өздөрү өндүрүшкөн эттин жана жумуртканын наркы асман чапчыйт. Быйыл түрүү малдын баасы жылдагыга караганда 2 эседен дагы көбүрөөк кымбатчылык болуп атат да. Анткени быйыл жайында Тажикстанга аткезчилик жол менен көбүрөөк мал чыгып, баа көтөрүлүп кеткенине байланыштуу элдер түшпөй атат. Бул биринчиден. Экинчиден, бул азыркы жазга мал жылда деле ушундай көрүнүш кайталанчу да, жазга мал өзү кымбаттайт. Атайын эсептөөлөр тастыктап тургандай, жыл башынан бери Нарын облусунда жалпы азык-түлүккө баалар дээрлик 2 эсеге чейин кымбаттаган. Маселен, азыр 1 килограмм шекер 65, өсүмдүк майлардын 1 литри 165 сом. Албетте, мындай жагымсыздык эң кирде калктын айрылуу катмарына катуу сокку урууда. Ушул эле аз келгенсип, жакындан бери шаар ичиндеги такси кызматынын жол киреси 5 сомго көтөрүлдү. Кырдаалды минтип кыйындашы күйүүчү майдын асман чапчыгандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Квартирада турганы бар, пенсия менен жашаганы бар дегендей. Эми ошол аз камсыз болгондорго кыйын эле болуп атат. Ырында ушинтип өсүп атат. Ошого байланыштуу кымбаттап атат да. Ошо элдин баарына эле кыйын болуп атпайбы азыр? Бир үйдө бир эле киши иштегендер бар да. Анан акча тыйын элдин баарына эле азыр кыйын. Ошо оор эле элге кыйын эле болуп атат. Андыктан жогорудагыдай нарастарды болтуруу максатында Кыргыз өкмөтү жер жерлерде атан жармакелерди уюштуруу милдетин койгон. Тилекке каршы деңиз деңгээлинен 2,5–4,000 метр бийиктиги Теңир тоо жергесинде бул багытта олуттуу аракеттер байкалбайт. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Нарын облустук башкармасындагылар күндөн күнгө өсүп жаткан сандарды эсептегенден башкага дармандары жетпей, эч ак эле бечара кепин кийишкен. Дагы жакшы, мамлекет жетекчилиги жакын арада азык-түлүктөрдүн айрым түрлөрүнө бааларды ылдыйлатууну көздөөдө. Буюрса жакын арада социалдык маанилүү товарларга жөнгө салуу киргизилгени турат. Буюрса 4 товарга: кум шекерге, суу майга, тоок этине жана тооктун жумурткасына. Буюрса жөнгө салуу киргизилсе, мамлекеттик ырчактарды пайдалануу менен бааны кармап турууга аракет кылабыз да. Негизи бүгүн биз баштан кечирип жаткан рынок экономикасында баалардын өйдө ылдый болуп турушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андан калса, өткөн жылдан берки пандемия өлкө казынасын бир топ эле эңшертилип салгандыктан азырынча эмгек акыларды жана ар кандай социалдык төлөмдөрдү көбөйтө салууга чама чак. Бөлөкбай Шеримбек, Гүлзат Мокенова, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.